Достар, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге боорсокту катып даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар: жарым литр сүт, 500 грамм un, сахар, сливочный май, туз, дрожь, ушулар керек болот. Сахар менен масланы, майды өлчөмүнө жараша, ким кабитине жараша койсо болот. Bir çay kaşık tuz koşup alabız. Молокобузду koşup alabız. Сахарды koşup alabız. Сливочный майды ысытып алганбыз, ушуну коштук. Дрожжду koşup alabız. Баарын аралаштырып туруп, андан соң ун кошобуз. Undu koşup hamurdu başlayırız. Hamurumuz dayar oldu. 30 minutga жылуу жерге üstünü жаап koyup turabız. Hamurumuz dayar oldu. Biz borsok kuşka dayarlamamız. Şuralar varsın. Hamurumuzu ушинтип жайып алабыз. Жайып формасына келтирип алабыз. Боорсокту ушундай кылып, ушундай формада кылып даярдайбыз биз. Ушундай кылып кебирлери жабышып кайрадан бөлүп алабыз. Borsog'umuzni dayar bo'lgan borsog'imizni pishirib olamiz. Borsog'imiz dayar bo'ldi. Sizlar da ушинтип даярдап көрүңүздөр.